Бирок суу мен ойлогондон да абдан көп келиптир, бирок базарда алганчалык бар экен да. Бай, базарда адамдар агып жатты дейт. Ошентет го, адамдарды куш агызып өтүп кетти дейт го. Кудай эле сактасын эми. Мына суунун деңгээли дагы деле бийик. Кудай эле сактасын. Мына бул жак тарапы бар, бул ошол атайын Ак Буура дарыясынын сол тарабы. Мен кетип аткандагы сол тарабы ушундай бир тосулган. Суунун деңгээли ушунун түгүнө чейин келген да, мынанын түгүнө чейин келип агып түшүп өтүп кеткен. Бирок ылдыйлаган сайын Ак Бууранын баягы мындай неси тарайып кетет да, тар болуп кетет. Ошон үчүн суунун немеси көтөрүлүп кетти баягы. Күчүнө күч кошулуп кеткен. Биз үй бүлөбүз менен көрүп отурабыз дейт. Так. Азыр она ошо эски мосттун астында байкайлычы. Мына бул жактарга ашкан эмес, башка болгон эмес, жакшы. Аркы тарабы да жакшы. Эми болгону ошол апаат болуп суунун баары күч менен толуп барып, күч менен барып базарды жууп кетиптир да. Канчалаган машиналар жаткан аердечи. Кудай эле сактасын эми. Элдин келиңиздер, мекендештер, пелди оңдойлу, пелди. Дуа кылыңыздар. Жөн эле табалап, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенден алыс болгула эми. Мындай бетониктерди коюш керек да, суунун жанагысын азайтат да. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, туура айтасыз дейт. Бетониктерди таштап, суунун күчүн жоготот. Агып келген күчүн жоготуп коет, бетондорду таштап койсочу деп ойлойм. Мен ошо мыякта бетондор бар экен, ошолор ушу суунун агып келген багындай күч менен келген, оргуштап келген күчүн жоготуп коет. Ошондойлор ташталыш керек да. Туугандар. Буюрса ушу жерлерге да ушу неме айтышыбыз керек экен. Сунуш айтып ушул жерге бетондорду таштат эми бийик деңгээлде эмес, мындай таштатып койсо суунун ошо жана күчүн жоготот. Туугандар, багытын буруп, анан прямой болгон болсо